Менин атым Актан, эч эсимден чыкпаган, мен катуу таасирленген бир окуяны айтып берейин. Чет өлкөдө эс алып жүргөнбүз. Анда эки балабыз бар эле, квадроциклга чыгып, чөлдү кыдырмай болдук. Мен алдыма улуу баламды алдым, келинчегим Фируза кичүүсүн алдым. Айланып кайра кайттык, бир маалда кичүүбү ыйлап эмизүү керек болуп калды. Досторубуз болсо алдыга кетип калышкан. Алардан калбай айдап барышыбыз керек, анткени кошумча акча төлөгөнгө туура келет. Анан Фируза кеттик дейт. Ой, канча эмизесиң десем, карап тур деди. Тиги жакка жеккенде эмизеп кой десем, жок, карасам менден ашып айдап баратат. Бир колу менен баланы эмизип, экинчи колу менен квадроциклды айдап алган. Көрсө, баланы шарпка ороп тур, балам эмип буктап баратат. Угу чыккан бойдон досторубузга жетип бардык. Алар таң калып, бул кыйын турбайбы деп күлүп калышкан. Видеосу да бар, тартып алгам. Негизи келинчегим кыйын экенин ага чейин деле билчүмүн, бирок ошол учур мага башкача таасирлүү, унутулгус болгон. Негизи жубайымдын лидерлик сапаты качан байкалат? Мен иш менен күнү түн талаалап жүргөндө, командировкага, съемкаларга кеткенде, 4 баланы багып, эч кимден жардам сурабай, баарын өзү чечип коет. Анан мен чарчап же мотивацияга суусап калганымда келинчегимдин лидерлиги жардамга келет. Дем күч берип, кубаттап, мени бутка тургузган күндөрү көп эле болгон. Фирузанын өзүнүн деле толтура жумуштары бар. Келинчегиме аябай ыраазымын. Сыйлайм, урматтайм. Мен жубайымдын лидерлик ишин колдойм. Ал блог жүргүзөт жана жарнамалык өнөктөштөр менен көп иштейт. Менин колдоом анын алдыга ишенимин кадам таштоого, чечим чыгарууга жана ишинде ийгиликтерге жетишүүгө жардам берет. Ал жумуштар менен эрте кетип, кайра кайтып келгиче үйдү жыйнап, кире-шаяктарды жууп, ашкананы иреттеп койгонго менин кудуретим жетет. Чарчап келгенде ал сүйүнүп калат, ыраазы болот. Сен аялсың, үйдөгү жумуштун баары сенин мойнуңда деген дагы туура эмес. Эмне үчүн келинчегиңди колдогонго болбосун? Өзүңдүн жарың, аманатың болуп атса. Аялдардын алдыга койгон максаттарын жана амбицияларын сөзсүз колдоңуз. Жөлөк болуңуз. Алардын колунан баары келет. Бирок сиздин колдооңуз маанилүү.